Facebook колдонуучусу Искен Афитжанов өзүнүн баракчасына коомчулуктун талкуусуна түшкөн видео жарыялаган. Анын билдирүүсүнө караганда, бул тасма 2017 жылдын декабрь айынын соңунда белгисиз жаран тарабынан тартылган. Тасма Ноокат райондук статистика бөлүмүнүн жетекчиси Расулбек Ташевдин иш бөлмөсүндө болгон. Күндүзү иш учурунда мас болуп стол үстүндө уктап жаткандардын бирөөсүнүн колунда стакан, жанында спирт ичимдигинин бөтөлкөсү турат. Ошол эле учурда мас абалында уктаган мамлекеттик кызматкерлер катуу уйкуда да жатканын угууга болот. Коңурукту кош тартып, уктап жаткандар иш бөлмөгө ким кирип чыкканын да байкаган эмес. Тасмага тарткан адам ары-бери басып, чөнтөк телефонуна бөлмөдөгү иш кагаздарды да кенен тартууга үлгүргөн. Иштин чоо жайын билүү максатында Ноокат райондук статистика бөлүмүнүн башчысы Расулбек Ташевга байланышка чыгуу кыйын болду. Андыктан азаттыктагы кесиптештерибизге берген жообун сунуштайбыз. Мен ал күнү шире ичкем. Ширеге каршылаштарым димедрол кошуп коюшуптур. Бул тасма мени каралоо максатында тартылган. Мен эч кандай ичимдик ичпейм. Жанымдагы милиция кызматкери эмес, карапайым эле адам болчу, деди Ноокат райондук статистика бөлүмүнүн жетекчиси Расулбек Ташев. Ташев бул окуя шайлоонун эртеси 16 октябрда болгонун билдирген. Андан тышкары ал каршылаштарым деп райондук статкомдун мурдагы башчысы Байыш Дубанаевдин убагында иштеген өзүнүн кызматкерлерин айтып жатат деп билдирет Азаттык. Искен Афитжановдун өзүнүн Facebook'тагы билдирүүсүндө кызматтык бөлмөдө уктап жаткандардын бирөөсү райондук милициянын башчысы болушу мүмкүн деп жазган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенде, ошол иш бөлмөдө уктап отурган милиция кызматкери деп болжолдонгон адам милиция кызматкери болуп иштебейт. Бул окуя 16 октябрда болгон. Анан неме деп жазыптыр, алар өзүнчө кылып атат да, өзүлөрү да текшерүүгө алар уктатма дары кошуп салган окшойт. Ошол жерден уктап калыптырбыз, анан эмеге деп айтып атат. Ошол жерден айтып атат, начальник проводу жок болчу деп. Анан бул видео мындай белгисиз бирөөлөр тарабынан ошо милицияга тийишип как-то бир жаман атайын жаман көрсөтүү максат менен неме кылып атат да. Ошо видеону тарап. Мындай биз начальник проводу менен баны менен сүйлөшмө өткөрдүк, ал видеого эч кандай тиешеси жок.